Ардактуу замандаштар, көрсөтүүбүздө эң бир сонун жагымдуу маанайда алдыга карай улантабыз. Биздин экинчи сыйлуу коногубуз биздин төрүбүздөн орун алып калган мезгили. Ал ким деп турган болсоңуздар, улуу өнөрдү аздектеген биздин мынакей Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, устатыбыз, Төкмө акын Абдували Акимбеков агайыбыз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатчылык. Кудай кушак кылсын. Кутман күнүңүз менен. Эң оолук майрам менен куттуктай кетели элдик шаардыктарды, жалпы эле кыргыз журтун да. Биздин мынакей экран жакты карап, жалпы биздин Ош шаарынын тургундары бүгүнкү майрам менен куттуктап өтсөңүз болот агай. Албетте бүгүн жалпы эле ушул кыргыз журтчулугубузда, анын ичинде биздин кылымдарды каарыткан түштүк борборубуз Ооматтуу Ош шаарынын майрам болуп турат. Баарыңыздарды ушул эртелеп таң нурундай шоола чачып, бул жерде Догдурбек экөөбүз куттук айтып турабыз. Эми Догдурбектин колундамын, эмне десе аткарамын дегендей. Агайым буйрса азыр баарыбыздын маанайыбызды көтөрүп, эң бир сонун жүрөктөн чыккан жакшы накыл кептерин, жакшы ырларын баарыңыздар үчүн арнайт. Адай чу дегенде эле комуздун коштоосунда жалпы биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө таң эртең менен өзүңүздүн жакшы бир ырларыңыздан бир төгүп өтсөңүз. Başta deseng baştayın, Dogdurbek balkıp bugün şaşpayın. Geçine manayın kalkındın yazıp ver desen karaçı, Allah bergen önörde kantibele çaçpayın. Bugün kuttun koştun şarında, kuvanıç boldu barına, kuttu kaytıp getemin Jaşın menen karıga. Oy Dogdurbek ekendin atыңыз Dogdurday bolup karaçı. Toğdoy bolsun barkınız, giçine gırdap bermeye. Bul akındık jaktan saltımız, atayı bugün çakırsan, akın dep bizdi jaktırsan, anan ebelek dep jaş bala giçine jarmaşıp mına karaçı. Köp jumuştu tapşırsan, atkarbayt degen eminle. Görsün Alatoğ'un koynunda, dalay asıldar çıkkan emespin Alatoğ'un çeginde. Koşulurgu biz kandık bayrıklardın geminde, emi dem koşulsun deminle. Kutur ıskı tögülsün, kuttun koştun töründe, jeti duvan jerinde, bolbosa hamman astın elinde. Daima jakşılık bolgon emes bu akındardın do kevinde. Antkenin alman astın bir altman astın bir geste. Bakay koşoy baş bolup bayırkılarga karaçı. Aytılgan dalay kat bolup akındarın bir geste. Hıramandın ırçulu Arslanbek menen kalıkın. Toktogulday atallar tor koydoy bolup sayragan. Toptolgon eldin kaşında karaçı kızıl til bergen Kudayın. Kamıgı beçbir talbagan. Emin aynanayın Dogdurbek. Elimiz oşolor vasın doktor dep. Negizi den soluk bolsa bolgonum. Elimdin bola versin toyları, anan hoş birimge çakırdın tam durundun zalında. Talaydı tileyim barına, emi tamaşalap toy jatarmın. Anca mınca geçine gepter geçse tarımba, senin de bak koşulsun bağına. Emin hoş birimdin dramatın omat versin barına. Vurdulun koştun şarımız, görse akburası tetigen. Alaydan gelip bağılıp, bolbosum suy kaygan uşol Sulayman. Toğusunu turat bütündöy, düğüne cüzü sağınıp. Vurdulun koştun karaçın 30 kıdım bonjeti, jülöt görüp turbayba, düğünöge getti tanıdıp. Anan emneni gepti versen da, sağa duran bir yerde bayatan beri karaça, emi gepterine malınıp. Emi kanday sözdün açsan da, mına kaşından inim turamın, kalagan gepti sunamın. Emin ırım bolsun uşunda ertele velge belegim, emi kolga düşkönderse de kaşıgısta turamın.
колчолоросун ыраазык билдиребиз агай. Анан дагы мынакей жакынкы кечээ күнү биздин касиеттүү ош шаарыбызда актаңдай акындарыбыздын, устаттарыбыздын айтышы болуптур. Ошол тууралуу дагы биздин жалпы телекөрүүчүлөргө кеңирек айтып берсеңиз, кандай шартта болду? Бул кечинде эле ушул биздин Куттуу Ош шаарында Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын залында аксакалдар айтышы болду. Менимче көбүнесе жаштарыбыз катышкан жок. Эми бул жерде биз ушундай 9 жолу толгонуп, 7 ченеп бир кесип дегендей ушул Ош шаардык мэриясынын колдоосу менен Актаңдай акындар ордосунун демилгесин колго алып, Ош шаарынын мэри колдоп берди. Анан ошол биз Кудайга шүгүр кыргыз жергебизде эчең кылым каарытып те залкарларыбыз өткөн. Ошол улуу көчтүн учугуну улап биздин мына тоо булбулу Токтогул аталарыбыз жеңилбеген жеңи жок бал тилдүү барпы болбосо Мосмонкул Каалык Исмайыл аталарыбыз кечеге эле ушу көзүн көрүп калдык. Эстебес Ашыраалы Тууганбай Токтосун атанын көзүн көрбөй калдык, бирок ырын угуп калдык. Ал эми ошолордун эле баягы чоң жоон топтун катарында жүргөн заманыбыздын залкары Замирбек Төкмөнүн да жанында ошол чогуу бирге аралашып замандаш болуп жүрөбүз. Андан кийин канчалаган ошол акындарыбыз бар. Эми эл болгондон кийин уучубуз кур эмес. Бир кезде Союз кезде айтчы 4 эле акын бар деп. Андан эгемендүүлүк алганыбыздан кийин мына 92-жылы чоң айтыш болгон. Алдында Боздорго коюп кадимки барпынын шакирти Тайырбек Төкмө башбайга алып, ошондо биз жаңы чыккан жаш балдар комузубузду колубузга алып, ушул ырчылыкты аркалап, айтыш өнөрүнө кызыгып, ушул акындардын артынан балким бизде деле бир жуккан болсо кичине ырдап калсак деп жүргөн балдар элек да. Мына убакыт өтүп 94-жылы ошондо бир кандайдыр бир сезим пайда болуп, Актаңдай акындар ордосун уюштурганбыз. Мына билинбей канчалаган убакыт өтүп атат. Андан кийин 2001-жылы Бишкек шаарында кыргыздын азамат жигиттеринин бири Садык Шернияз айтыш коомдук фондун уюштурду. Кийин биздин жардамыбыз менен, биздин демилгебиз менен Эркин Бегимкуловдун өтүнүчү боюнча Жалал Абадта Жезтаңдай коомдук фонду ачылган да. Мына ошолор баардыгы биригип, Кудайга шүгүр, Кудайдын кулагы сүйүнсүн деп коет кыргызда. Ооба. Ошол Актаңдай акындарыбыз козу карындай эле жамырап чыгышты. Анан бирок биз ушул эсте олтуруп, азыр заманга жараша, агымга жараша жаштарыбыз өсүп атат. Өскөнү менен бир чети мындай карап олтурсак, кичине айтыштын анча-мынча чегинен чыгып кеткендей, кичине жаштар окугандай. Анан азыркы мезгилде заман ушундай болуп турат. Пулдуунун заманы, акчанын заманы дегендей баардыгы ошол жалаң акча деп чыныгып өнөрдү кичине унутуп бараткандай болуп атат. Ошол үчүн биз улуулар, аксакалдар, биздин агаларыбыз. Ошол улуулардын бизге айтышты кандай өткөрүп берген, биз дагы ошондой айтышты жаштарга үлгү кылып көрсөтүп, анан айтышта ошол багытты элге айтып, анан Ош шаары майрамын куттуктап, кыргыз тилибиздин баалуулугун даңктап, акындык өнөр эмне экенин айтып кетели деп ошол айтышты уюштурдук. 8 акын катышты. Амантай деген Сарыгашка айтылуу, ошол айтыш коомдук фондунун негизги биринчи ошол түптөөчүлөрүнүн бири Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Төкпө Абдулда Нуралиев баш болуп, кыргыз эл акыны Рахматулла Козыкеевтер ушул 8 акын катышып, эл купулуна толду болуш керек. Эл тараза эл сынчы дейт. Биз болсо көөдөндө барын төгүп бердик. Калганына эл кандай кабыл алса, ошондой биз урмат сыйга бөлөнө беребиз. Көрсөтүүбүздү алда карай улантабыз. Эгер бизге жаңыдан кошулган телекөрүүчүлөрүбүз болсо, дагы бир ирет биздин коногубуз менен тааныштыра кетели. Актаңдай Төкмө акын биздин устатыбыз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Абдували Акимбеков агайыбыз конокто. Агай, бүгүн Ош шаарынын күнү болгондуктан жалпы биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы бир өзүңүздүн мынакей жараткан обондоруңуздан дагы аткарып берсеңиз. Сизди көбүнесе биздин телекөрүүчүлөрүбүз
Баягы акын катары билсе сиздин оончулук чагыңызды билбеген дагы телекөрүүчүлөр болушу мүмкүн. Ошондуктан өзүңүздүн эң бир сонун жакшы обондоруңуздан бир шеңгел дал ушул биздин маектерибизде таштап өтсөңүз. Жакшы болот. Бул майрам деген өз негизи жакшы. Мен азыр элестетип турам, ушул Ош шаары алгачкы ошол биринчи Ош шаарынын 3000 жылдыгын белгилейбиз деп күркүрөгөн күздө дал ошол айларда биринчи ошол Ош шаарынын 3000 жылдыгын белгилегенде да ушундай жамгыр болуп турган аябай. Нөшөрлөп жамгыр төккөн. Бул жамгыр өз негизи жакшылыктын белгиси. Ооба, арулуктун, тазалыктын. Аруу, тазалыктын белгиси. Анан ошол Оштун 3000 жылдыгы болот деп Кыргызда белдүү обончулардын, ырчылардын бардыгы, акындардын баары ыр жазышып, обончулар обон жаратып, аткаруучулар аткарып дегендей ушундай бир жакшы убакыттар болгон да. Анан эми Оштун бүгүн майрамы болгондон кийин ошол Оштун 3000 жылдыгына карата обончулар обон жазганда мен дагы катардан калбай бир обон жаратканмын. Сөзүн Садыккабай деген кыргыздын бир мыкты акын жигити бар. Ошол жигиттин сөзүнө жазылган Ош деген чыгармамды ырдап берейин, кабыл алып коюңуздар анда. Сулайман Шарым ой, ак бурамагар шоктону. Есепсиз атып жарыктан, элеген ордуну тарыктан. Sağınçım oy, Sulayman toy, san kılımı sapar arıtkan. Sulayman toy, o şarım san kılımı sapar arıtkan. Mancan datqa tem berigin, alımdar eldepi can berigin. Keremet elbette toy, kemiki doşumu kaydedin. Keremet oy, kelbette toy, kemiki doşumu kaydedin. Bayılağın çıkışı batıştın, bayırkı civeki joluşul. O şarım oy, Sulayman toy, süyüktü menini konuşul. Sulayman toy, boşarım oy, kıybasım asılı konuşun, kıdımda çaşak konuşun. Kalçalar olsun. Анан агай эми сиздин чыгармачылыгыңыз жөнүндө өзүңүздүн жеке жана ошондой эле баягы Кыргызда бир жакшы бир салтыбыз бар. Баягы устат шакирт тарбия алмай деген.
ошо сиздердин өзүңүздүн шакирттериңиз жөнүндө, устаттарыңыз жөнүндө бир аз аздан Албетте жакшы болот. Бул комуз жөн эле колго кармалып калган эмес. Бул комуз ата бабалар кармап келген болсо, ошол комуз биздин чоң аталарыбыз чертип, андан кийин өзүмдүн атам маркум Бурхан ырчы деп койчу элдин баары. Кезинде ушул Султан Ибраимов кыргыздын чыгаан инсаны атай өлбөптүр деп ушул алаканга салып, ар кайсы жерге ырдатып жүрчү. Ошол айылда жүрүп ырдап бул аламдан өттү. Бирок ошол өнөр бизге жугуп, мен үйрөнүп атамдан алып калган ошол таалим, өнөр, ушул чоң көч ошол атабыздан уланып келди да. Анан ошол айылда жүргөн кезде Чоңолайдын улуу Памир тоолордун койнунда дегендей, ошол айылда атабыз дайыма бизди ошол эрте менен тургула дечи эмес, болгону комуз менен ойготчу. Ошол комуз күүлөрдү черткен кулагыбызга кыттай уюп, анан ошол өнөр делебебизди козгоп, мына акындык өнөр, ырчылык өнөрдү аркалап отурабыз да. Анан ошол айылдан жүрүп, кийин баягы советтик армиянын катарында, андан келгенден кийин ушул айылда ал мезгилде ошол Союздун маалы баягы той топтоо атайын бир ишканасы болчу. Ошол жерде механизатор болуп иштеп, анан насип экен бул жака бир атайын которуп, билимди жогорулатып, билимди өркүндөтүп, балким механик болобу деген таризде ушундай жөнөтүшүп, Оштогу айыл чарба техникумда. Анан ошол жерде келгенде Ошто филармония ачылды деп угуп, анан насип экен ошол филармонияга алгачкы карлыгачтардын катарында кошулуп калдыңыз. Ошол жерде иштеп, 16 жылдай иштедим. Ошол жерде ак караны тааныдым дегендей, далай залкарлардын ошол ырдын пири Ырыспай деген агаларыбызды жандап калдык. Ошондогу биздин филармониянын директору алгачкы кыргыз эл артисти маркум ошол Залкар оончу Ырыспай агабыз болсо, ошолордун катарына калышпаган Токон Эшбаев агайлар. Анан ошо алгачкы акындыкка чыйыр салганда устатын ким деп калышса айтып калчу элем тамашалап. Устатым атам Акимбеков Бурхан, акындык жактан Боролдоев Султан деген бир акын болчу филармонияда. Ошол акын менен ээрчишип жүрүп, анан кийин мына Ашыралы, Эстебес, Тууганбай, Тайырбек Төкмө аталарыбызды жандап, ошол Тууганбай ата менен айрыкча ошол Ашыралы, Тайырбек Төкмө 3 ошол залкардан көбүрөөк талим тарбия алып, ошолордун кеп сөзүн көбүрөөк угуп калдык. Ошону менен мына Актаңдай акындар ордосу уюшулду. Мына биздин мамлекеттик эл-тээр каналыбызда бул жагы 20 жылдын жүзү болоюн деп атат жакын арада. Ошол Актаңдай телекөрсөтүүсү уюшулган. Эчен деген биздин ушул телекөрөрмандарды ушул элдик өнөр менен ушул согарып келатабыз. Андан сырткары ушул жана шакиртиңиз барбы деп айтып атпайсызбы? Шакирттер ушул Актаңдай мектеп уюштурганбыз. Ошол азыр мына сураштырып отурсам, алгачкы эле шакиртимдин бири Төрөбай Арзубаев өзүңүздүн ошол жердешиңиз, тууганыңыз, абаңыз экен мындайча айтканда. Ошол Сапарбек Зулпиев деген акындар, аягы келип мына ыдырыстар келип туруп ушул баардыгы эле негизги биздин чоң көчтөн чыгып келген балдар десем жаңылбайм. Рахмат агай. Дал ушул мезгилде биздин телекөрүүчүлөрүбүздөн байланышка чыгып суроо узаткан телекөрүүчүлөрүбүз келип калыптыр. Кабыл алалы. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Ассаламу алейкум, кутман таңыңыздар менен. Рахмат, кош келипсиз. Келиңиз. Алгач аты жөнүңүздү айтып, өзүңүздү тааныштырыңыз. Алгач биздин 40-чылуу дейт, Оштун айымдарын шаар майрамы менен куттуктап өтөйүн. Абдан жакшы, келиңиз, эң жакшы. Ечендерди Ош шаарын көрүп келген, ортосунан акбура бөлүп келген, кылымдардан кылымга кошо жашап, мээр шыбага сулуулар төгүп келген. Келиңиз айымдар үчүн куттуктоо. Ал эми Абдували Акимбеков, Догдурбек, силердин бүгүнкү майрамыңар менен Ош шаары ушундай гүлдөй берсин, өркүндөп өсө берсин. Мен Абдували Акимбековге ийгилик каалаймын. Ар дайым аман болуңуз, енді башчы болуп, жакшы болуп, кечегидей айтыштарды улуу муундарга көбөп көрүңүз.
Бул сизге кабыл айтып аткан Догдурбектин аяша ташы өзүңүздүн тун уулуңуз сыяктуу болуп калган шакиртиңиз мен турбаймын. Сиз тапшырган кечиндеги тапшырманы так аткардым. Мен бывший военный жалбаттык кадимки ашкенин окуучусу калык сатынкулукту жакшы кылып конокто узатып койдум азыр аке. Аман болуңуз, ушинтип элдин күзгүсү болуп жүрө бериңиз. Чоң рахмат, Турбай ага. Чоң рахмат. Ийгилик Сизге дагы каалайбыз. чоң мынакей ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса алдыңкы мүнөттөрдө бизден алыстабай турган болсоңуздар, сизге дагы бир жакшы белегибиз бар. Себеби Ош шаарына арналган мынакей ырларга биз белек беребиз деп чечкенбиз. Келиңиз ага, эми мынакей эфирибиздин аягында жалпы биздин телекөрүүчүлөргө сизден жакшы каалоо тилек болсун дейли. Эмне каалайбыз? Эң биринчи жалпы эле ушу журтчулугубузга көп улут койнуна батырган шаарыбызда, деги эле ошо жети дубан калкыбызда биринчи элибизде ушул ынтымакчылык менен эң биринчи ушул тынчтыкты каалайбыз. Шаарыбыз күндөн күнгө гүлдөп атат, күндөн күнгө жашарып атат. Ошону менен сыймыктанып, көздүн карагындай биздин ата бабалар бизге сактап берген болсо, ошондой сактап, тазалыкты, элибиздин эгемендигин, элибиздин ошол улуу эл экенин эч качан эсибизден чыгарбай, ошонун кадыр баркына жете билели. Сиздерге дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Дайыма ушул элге кызыл тил менен ошо сайрап туралы, ырдаганга ырчы болсун, ырчынын ырын уккан сиздердей ушул эл чакырган сиздердей ушул жакшы инсандар болсун. Аман болуңуздар баарыңыздар. Чоң рахмат агай. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу замандаштар, бизде бүгүн конокто ак таңдай акын заманыбыздын залкары Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Абдували Акимбеков агайыбыз болду. Биз көрсөтүүбүздү алга карай улантабыз. Бизде мынакей эң бир жакшы сөздөр бар. Айды карай, күндү карай барышкан, жылдыздарга кызыл желек сайышкан. Мынакей космонавтта эң биринчи таалимди жөп жөнөкөй мугалимден алышкан дейт. Биздин мугалимдер жөнүндө биздин кесиптештерибиз даярдаган сюжетке көңүл бөлүңүздөр. Кайрадан эфирибизди алга карай улантабыз.